тамактанып аткан болсок, анда сөзсүз исар деп коет, таржих, бирибизди эске алып, тамак азыраак болсо, көбүрөгүн мен жеп албай, башкалар жесин деген ниет менен жейт экенбиз. Тамак азыраак болгон учурда, көбүнчө сапарларда, ошол жерде карап, бир 5-6 тамак жеп атса, аларды эске алып, аларды мындайча айтканда, алар да жесин деп. Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жоро жолдош сахабаларын Алла Таала мактап мындай дейт: "Ва ю'сируна ала анфусихим ва лау кана бихим хасаса." Өздөрү ачка болсо дагы өзгөлөрдүн кажетин эске алып, алардын курсагын тойгозушат эле дейт. Демек, ушундай сыпат мынакей ислам маданиятында азыраак тамак болуп калганда дагы биз өзүбүз көбүрөөк жеп албай, башкаларды ушул курсагын тойгозгонду эске алышыбыз керек экен. Экинчиден, шериктерибиздин табиятын эске алып тамак жеш керек экен. Мисалы, тамак жегенде кээ бир адамдар колундай силкийт. Бирөөгө жакпайт бул. Кээ бир адамдар тамак жегенде мындай, кандай десем, үн чыгарып, чапылдатып тамак жейт. Шериктерге де жакпайт. Ушундай кыскасы айтканда, шериктерге ыза бере турган, кичине көңүлүн ортуп кое турган нерселерди эске алып, этияттап жешибиз керек экен. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-муслиму ман салимал муслимуна мин лисанихи ва яди." Мусулман ким? Анын тилинен, анын колунан башка мусулмандар ыза таппаса, өзгөчө тамактын үстүндө отурганда бул назик учур болот. Демек, шериктерибиздин табиятын эске алып жейт экенбиз. Тамак жеген учурда өлүмдү же ушундай бир жаман окуяларды эстетип жебейт экенбиз. Анткени мүмкүн ошондой айтсаңыз, ал адам кичине тамак жей албай калышы мүмкүн. Же болсо жаман нерсени эстегенде адам мындай, кандай десем, көңүлү башка жакка кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан тамактын үстүндө, тамак жеп атканда жакшы окуяларды, жакшы сөздөрдү айтып тамак жейт экенбиз. Эгерде курмо же жүзүм ушундай нерселер болуп калса, анда шерик чогуу тамак жеп атканда анын уруксатысыз бирден ашыкча жеш мүмкүн эмес экен. Демек, бирден жейт экенбиз. Бирок эгер шерикти 2-ни же 3-тү жей турган болсоңуз, шеригиңизден уруксат сурап коюңуз дейт. Ибн Умар радыйаллаху анхумадан риваят бар экен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 2 курманы бириктирип жегенден тыюу салды, шеригинен уруксат сурамайынча дейт. Ислам дини дайыма кичине нерсе болсо дагы адилеттүүлүктү эске алган. Ислам дини дайыма экинчи адамдын көңүлүн эске алган. Экинчи адамга бир ушу кичине зыян болуп калбасын, аз-маз көңүлүнөн өтүп калбасын деп, ушуга чейин эске алып, бул болсо 2 курма алдыда тарелкада турса, бул деле курма жеп атат, сиз деле жеп атасыз. Ушуну экөөнү кошо алып жегенди пайгамбарыбыз тыюу салып атат. Жок. Шеригиңден уруксат ал, экөөнү катар кошо жегиңден кааласаң дейт. Канчага чейин эске алган. Тамак жеп атканда шериктерибизди кайра-кайра эле карай бербейт экенбиз. Кээде адам ушундай болуп калат, кайра-кайра карай берсеңиз, мындай өз колун тартып калат. Жакшы жей албай, уялып калат. Анын жүзүнө кайра-кайра карай бербейт экенбиз. Чогуу тамак жеген болсок, анда чогуу тамактан бошонот экенбиз. Курсагыңыз эртерээк тоюп калса деле, же болбосо буга чейин тамак ага менен шерик болуп, тамактын аягына чейин шерик болуп, аздан болсун алып турат экенбиз. Кээде ушундай болуп калат. Мисалы, сиз башында бир аз эле жебей койсоңуз, наркы адам ачка болсо деле, кичине уялып тамак жебей коюшу мүмкүн. Сизди жеп эртерээк токтотуп койгонуңуздун себебинен. Ошондуктан ал адамды биз эске алып, өзүңүз курсагыңыз ток болсо деле, экинчи шеригиңизди эске алып, тамак бир аз болуп, шерик болуп жеп турат экенбиз да. Чогуу бошогонго чейин.
Демек тамакты чогуу жеп бүтөт экенбиз. Эгерде башка бирөө бизге тамак берген болсо, анда сөзсүз ага дуа кылууну унутпай, жакшылыктын берекенин дуасын берет экенбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан көптөгөн хадистерде дуалар келет. Ошо хадистердин бири ушул: "Афтара индакум саимун, акала таамукум абрар, ва саллат алейкумул малаика." Орозо туткандар үйүңүздөн ооз ачсын. Жакшы адамдар тамагыңызды жесин. Салих, диндар адамдар тамагыңызды жесин. Жана периштелер сизге дайыма жакшылыктын дуасын кылсын деген дуа. Кээ бир риваяттарда келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан: "Аллахумма барик лахум фима разактахум, фагфир лахум вархамхум." Я Алла, берген ырыскыңа берекесин бергин, күнөөлөрүн кечиргин, рахматыңа алгын деген дуа. Демек, ким сизге тамак берсе, сөзсүз ушу жакшы дуаларды беришибиз керек экен. Тамак жеп бүткөндөн кийин зарылчылыксыз отура бербейт экенбиз. Бирөөнүн үйүнө конокко чакырды, тамак жеп бүттүкпү, эми бир аз сүйлөшө турган болсок, маселе болсо сүйлөшөт экенбиз, болбосо андан уруксат сурап чыгып кетет экенбиз. Себеп дегенде коноктоскон киши сизди кет деп айтпайт да. Үйүндө мүмкүн башка дагы жумушу бардыр, сизден башка кишини күтүп аткандыр, сизден башка киши менен жолуга турган иштери бардыр. Башка дагы зарыл иштер, эртерээк жатып, саарлап, жумушка эртерээк барайын дегендер. Ар кандай болушу мүмкүн. Ошон үчүн тамак жегенден кийин сиз өзүңүз эле акылыңыз менен уруксат сурап кетип калышыбыз керек. Аялга өз колу менен тамак берүү дагы бул адепке кирет экен. Бул дагы сүннөт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде айткан, бул аялыңа оозуна ушу бир лукма нанбы тамак берип койгонуң, бул дагы саңа садака кылганын сообу жазылат деген хадистерде бар. Ушундай эле эми суусундук ичүүнүн дагы бир аз адептери бар. Буну деле суусундук ичкенде деле бисмиллахны айтып ичет экенбиз. Андан кийин сууну карап ичет экенбиз. Карабай эле куюп иче бер, эми сууда кээде ар нерсе түшүп калышы мүмкүн, ар кандай болуп калышы мүмкүн. Түсү, өңү, сууну карап ичет экенбиз. Эгерде сууга азыркындай чымын, чиркей ушундайлар түшүп калса, аны дагы бир басып алып чыгарып, андан кийин ичет экенбиз. Отуруп суу ичет экенбиз. Эгерде отурууга мүмкүнчүлүк болбой калса, кээ бир учурларда ошол зарылчылыктын учурунда гана туруп ичкенге уруксат. Болбосо сууну отуруп ичиш керек туугандар. Сууну отуруп ичиш керек. Оң колубуз менен ичет экенбиз, 3 дем алып ичет экенбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям суу ичкенде 3 жолу дем алып, анан ичет эле. 3 жолу дем алып. Дем алганда идиштин үстүнө дем албайт эле. Кичине идишти оозунан арыраак алып туруп, анан дем алып, анан ичет эле. Демек, адамдын деми суунун үстүнө түшпөсүн дейт. Эгерде бир чаначтан же болбосо ушундай бир кумган же чайнек ушундай нерселер болуп калса, аны оозунан ичпейт экенбиз. Бир окуя болгон, мен эсимде бар. Баягы жай мезгилинде даратылган кумганга суу болуп калат эле. Ошону эми ол ичине ары түшүп калган экен да. Иче коюп, тилин ары чаккан да. Биздин бир жакын туугандарыбыздан. Ушундай бир неме болуп калат, ошону сөзсүз аны куюп же болбосо ачып карап ичиш керек экен туугандар. Үйлөп ичпейт экенбиз, эгерде чай болуп кала турган болсо, же суутсак макул. Мындай үстүнөн кээде биз суутканга үйлөп калабыз да, ошо жакшы эмес, үйлөп. Чай, суу ичкенден кийин, суусундук ичкенден кийин Алла Таалага мактоо айтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Алла Таала разы болот бендеден. Бенде эгер бир лукма, бир сындырым, бир нерсе, кичине нерсе жеп туруп, Аллага мактоо айтса, суу ичип, суусундук ичип, Аллага мактоо айтса, Алла Таала бендеден разы болот деген хадис келет. Суу ичкенден кийин Алхамдулиллахиллади сакана адбан фурatan
برحمته ولم يجعلهم ملحا أجاجا بذنوبنا. Алла Таалага мактоо болсун. Алла Таала ушундай даамдуу, суусундукту кандыра турган суу берди. Алла Таала бизге өзүнүн мээрими менен биздин күнөөлөрүбүздүн себебинен сууну бир туздуу кылып койгон жок. Демек, Алла Таалага шүгүр кылат экенбиз ушинтип айтып. Эгерде сүт иче турган болсок, сүт. Анда дуасы Аллахума барик лана фи ва зидна минху. Я Алла, береке берген ушу сүттө, жана көбөйтүп бергин деп. Бардык суусундуктарда Аллага мактоо менен эле токтосо, сүттө ва зидна минху деп Алла Тааладан биз дагы көбөйтүп бергин деп сурайт экенбиз. Себеп дегенде сүт бардык суусундуктардын бадышасы. Сүттөгү нерселер башкаларда жок туугандар. Бирок сүт ичкенден кийин себеп дегенде майлуу болгондуктан сөзсүз оозду чайкайт экенбиз. Демек башка суусундукта кажет жок экен, сүттөн кийин оозду чайкайт экенбиз. Эгерде кымыз берип калат же суусундук берип калат, ичкениңизден кийин бир топ кишилер отурган болсо, оң жагыңызга берет экенсиз. Жашы улуу болобу, кичүү болобу, оң жакта. Эгерде сол жакка бере турган болсоңуз, анда оң жактагы кишилерден уруксат сураш керек экен. Уруксат берсеңиз, мен сол жактага берип коеюн депчи. Болбосо акылуусу сиздин оң жагыңызда отурган киши акылуу болуп эсептелет экен, туугандар. Эгерде сиз суусундук ичирген киши болсоңуз, анда сиз эң акыры ичиңиз. Суусундук ичирген киши акырында ичеткен. Алла Таала мына ушундай адептерге, сүннөттөргө амал кылып, башкаларга жеткиргенге күч кубат берсин. Амин. Субханака раббика раббил хамаси ва салам. Алхамдулиллахи раббил аламин.